мамлекеттик педагогикалык университетинин алдында түзүлгөн Бөбөктай балдар бакчасы жаңыдан гана ачылып, учурда 1,5 жаштан 7 жашка чейинки балдарды кабыл алуу менен өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Мен артында турган бул имарат Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин базасында түзүлгөн Бөбөктай мектепке чейинки билим берүү мекемеси. Бүгүн биз дал ушул бала бакчадагы түзүлгөн шарттар, андагы билим берүү, бөбөктөрдүн жашоо турмушу боюнча кеңири баяндайбыз. Кеттик. Бала бакчада бүгүнкү күндө 6 тайпа 100дөн ашуун бөбөктөр тарбияланууда. Жаш жеткинчектерге орус жана кыргыз тилдеринде билим берилип, тарбиячылар балалык жана базистик окуу программаларынын негизинде иш алып барышат. Бакча жетекчиси Айжамал Халмурзаева ар бир балага өзгөчө камкордук менен мамиле жасап, келечекте коомго пайдалуу адамдарды кошуу алардын негизги максат экенин айтат. Бизде бала бакчабызда орус тилдүү, анан кыргыз тилдүү группалар бар. Бизде жанакы кенже тайпа, биринчи кенже, экинчи кенжеде кыргыз тилдүү группа болгон болсо, ал эми орто, жогорку даярдоо тайпасында орус тилдүү группа болуп эсептелинет. Эми негизи эле максатыбыз бул ошол кыргыз элинин керегине жараган, акылдуу, билимдүү, ошо кыргыз элинин желегин желбиреткен балдарды тарбиялап, окутуп чыгаруу болуп эсептелинет. Таңкы саат 8ден кечки 6га чейин 5 күн бою бул бала бакча тынымсыз иштейт. Мында балдардын жеке көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн кошумча орус, англис тилдери окутулуп, шахмат оюндары, хореография, мектепке даярдоо, стим, суу, кум процедуралары, фликтоп иримдери уюштурулган. Бул менен бирге балдарга улуттук оюндарды ойнотуп, кыргыздын нукура элдик каада салтын, нарк наслдерин үйрөтүүгө да басым жасалат. Я люблю этот детский сад, у меня есть много друзей. Бала бакчадан кызыктуу бөкпа, досторун көп, билеп, ыйдап, ойноп, ойынчуктарды жеген сонунда. Дагы эмнеси жагат сага? Мага тамактай жагат, тамак, печенье, каса, тамак жагат. Мне тут нравится танцевать. Я люблю своих друзей. Мындагы дагы бир өзгөчөлүк кесипке багыт берүү максатында эркин оюн каанасы түзүлүп, бул жерде балдар үчүн эң мыкты шарттар каралган. Ал эми Монтессори методикасы менен балдар оюн ишмердүүлүгүнүн негизинде билим көндүмдөрүн алышат. Мындан сырткары кеч сүйлөгөн, сүйлөө речи бузулган балдар менен атайын логопед жекече иш алып барат. А также у некоторых детей бывают короткие уздечки, то есть им тоже нужен логопедический массаж. То есть с помощью логомассажа без хирургических вмешательств можно растянуть уздечку. Аталган мектепке чейинки билим берүү мекемеси заманбап жана ыңгайлуу шартта түзүлүп, балдардын коопсуздугу үчүн видео көзөмөлдөр орнотулган. Балдар үчүн ай сайын төлөнүүчү акы 8.000 сомду түзсө, ал эми ошомпунун кызматкерлерине 20% жеңилдетүү каралган. Ар бир сабак атайын түзүлгөн регламенттин негизинде өтүлүп, нейрогимнастика көнүгүүлөрү, музыкалык билим берүү, күнүмдүк сейилдөө уюштурулуп, ачык асман алдында гимнастика оюндары ойнотулат. Ар бир адам мисалы өз кесибин сүйсө, ал кесиптин оорчулугу, кыйынчылыгын деле басып өткөнгө оңой болот. Мисалы мен дагы ошо өзүм кесибим сүйгөндүктөн, балдарга жакын болгондуктан өзүм кесибим кыйынчылыгы билинбейт. Кайра ошол балдар менен жакшы иштешип, жакшы занятиялар өткөн күнү мен өзүмчө мындай эс алып жеңилдейм да. Мне здесь нравится маленькие игрушки играть. Здесь еда вкусная очень. Мясо там, картошка. Ал арада бала бакчанын ашканасына да баш бактык. Балдардын тамактануусу ар жума сайын калькуляциянын негизинде түзүлүп, аш тизимге жазылат. Бул жерде баланын өсүп өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизген зыяндуу заттардан алыс болуп, витаминдүү тамактарды жасоо менен алардын туура тамактануусуна көңүл бөлүүгө аракет жасашат.
Бүгүнкү меню боюнча түшкү тамагыбыз оромо. Биз ошону жасап атабыз азыр. Түшкү тамактарга сөзсүз салат берилет. Эртеменки тамактарга сөзсүз май, нан, сүт тамактар, чай, печенье, пряниктер берилет. Ал эми түшкү тамактарга сөзсүз салат, компот обязательно. Кою тамактар. Анан түштөн кийинки полдникке суюк тамактар. Ага дагы выпечкалар кошулуп берилет. Булочка, самсы, пирожкилер. Балабакча 400 балага ылайыкташып, тамактануучу, уктоочу жана ойноочу бөлмөлөрү заманбап шартта даярдалып, материалдык база толук кандуу каралган. Бул имарат жалпы аянтынын жана ички кааналарынын кенендиги менен өзгөчөлөнүп турат. Ар күн сайын бакчага балдарын жетелеп келген шаар тургундары да балабакчанын ачылганына өзгөчө кубанычта экенин айтышып, ыраазычылыктарын билдиришти. Частный балабакчалар көбүнчө эле кичине болот да, эшиктин астында ойногондору, анан комнаталар кичинекей болот. А бул балабакча ушул илгерки стандарт боюнча гос садик дейт. Шарттары сонун экен, балдарыма жагып, балдарым жөнүндө эле мен кантип көнөткөн деп кыжалат болдум эле. Жок, жакшы эле көнүп кетишти, тез эле көнүп кетип. Чоң неберем болсо күнүгө барам, эртең садикке барам, садик пайду деп сүйүнүп атып келет да. Анан кичинекейлери кичине ыйлап, алар деле тез эле көнүп кетти. Ушун садиктин абырасы аябай жакшы экен, тез эле көнүп, балдарым ыйлабай, мени кыйнабай эле көнүп кетишти. Сүйүнүп эртең менен келебиз. Үчөөнү алып келемин да. Биз балабакчага 1-сентябрдан келип баштадык. Негизи бул садикте тааныштарым аркылуу угуп калдым, жаңы садик дегенден. Эң биринчи себеп бул жака калтырганым баламды. Бул типовой садик, бул садиктин эмеси зданиясы чоң, айнектери чоң, просторный. Буга чейин частный садиктерге барып жүргөнбүз, бирок аябай кичинекей болчу. Биринчиден, конечно, бул условия, экинчиден заведующий аябай бир ачык айрым тосуп алды бизди. Эжекеси аябай башкача күтүп алат экен. Сөзсүз эң эмеси эле мага жаккан нерсеси сарылап келгенде баланы кучактап учурашышат экен. Негизи ошол бетинде, жүзүндө болгон бир сүйүү сезим менен караганы, ошо уже мындай ойлонбодум деле башка садик издегени калдык ушул жерде. Баса белгилей кетчү нерсе аталган мектепке чейинки билим берүү уюму Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин базасында билим берүүнү комплекстүү түрдө ишке ашыруу жана Ош шаарындагы балабакча жетишсиздигин жоюу максатында түзүлгөн. Андыктан Бөбөктай балабакчасы бардык жаш жеткинчектерди жана бөбөктөрдү сапаттуу билим жана ачык маанай менен күтө бермекчи.